Саламат үйлі болды. Бирок биз Саламатка пока сен үйлі болдуң деп айта элекпиз. Үйлі болбойм деп ишенбей калдың ба? Азыр сюрприз кылабыз, ушул жакта жасап туруп, кирип келатканда эле что аттырып, торт менен тозоп алып. Строительный курулуш компаниясынын директору Жомарт байке сага бир комнаталы квартира тапшырып жатат. Кол чаап коелу, келиңиздер, Бесплатный эле бердиңизби же төлөйсүзбү? Жок, бесплатный. Полный бесплатный. Полный бесплатный, 100% бесплатный. Кудай буйруса, менин жакшы бир досторум бар. Алар ичин дагы ремонт кылып беребиз деп атышат. Аны дагы бир жол ичинен берип атышат. Акыркы моментимде өзү мындай чын башкача болду. Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Кайрадан сиздер менен Канат Шабданбеков. Бүгүн без оператор өзүм тартылып атам. Негизи мен жашоодо ар дайым шайыр жүргөндү, ар дайым жөнөкөй жүргөндү абдан жакшы көрөм. Мен жөнөкөйлүк адамдын жылдызы деп коет. Анан шариятта да Кудай Тааласта да айтат экен, сен барган жер майрам болсун дейт да. Ошондуктан мен барган жер майрам болуп атабы, акыркы күндөн бери аябай жакшы жаңылыктар болот. Альхамдулилля, шүгүр. Ушул күндү биз жарым жылдан бери күттүк, чындап айтканда. Барыңыздар эле билесиздер. Саламатка үй алып беребиз деп биз командабыз менен жарым жыл чуркап жүрдүк. Съемкаларды кылдык, 4-5 съемка кылдык. Болушунча съемкаларды кылдык. Элден акча чогулуп атты. Бирок эмнегедир биз үй ала турган, мисалы $25,000 үй ала турган болсок, ошонун бир 20% да чогулуп алган жок. Эми бул да бардык Алланын буйругу. Бирок Кудайга шүгүр келтирем, альхамдулилля дейм. Анткени достор, Саламат үйлүү болду. Саламат кантип үйлүү болду? Сураныч, видеону түрдүрбөй до конца угуп коюңуздар. Мен өз оюмду, мнениямды айтып алайын. Жакында эле биз форум блогеров болуп, Өзбекстан, Кыргызстан блогерлери барып, ал жака не только что Кыргызстан, Азиянын белгилүү бизнесмендери, жана актерлору, кинорежиссерлору бардыгы келип, мындай эми күчтүү успешный адамдар келген да. Анан ошол жака менин досум блогер Талант Сагынбаев да келген. Жанына бир эки байкени эрчте болуп келди. Анан алар келип, эки байке, ой, сени куттуктайбыз, сен куттуктайсыз, сен видеолорун көрөбүз, бизге абдан жагат дегенде мен хорошо, рахмат деп койгом. Мындай аябай жөнөкөй көрүнгөн да. Анан Талант андан кийин отуруп калды. Жаныңда байкелер ким десем эле Талант айтып калды. Бирөөсү Кутстрой курулуш компаниясынын директору, бирөөсү жана анын жардамчысы деп. Мен өзүм ишенбейм деп кой. Ошондой строительный компаниянын директору ушундай мага келип учурашып монтоп аткан, бул мындай мен үчүн аябай мындай чоң бир мындай кандай десем, мындай чоң мындай бир жакшы мындай сабак ала турган нерсе болду да. Ошол нерседен да мен адам кандай жөнөкөй болуш керек экенин үйрөнүп кеттим Жомарт деген байкебизден. Анан мен сразу не кылам? Мен сразу барып Кутстрой курулуш компаниясынын директоруна жолукканга аракет кылдым. Тил жактан форум блогерден ошол жактан кичине эме бүткөндөн кийин биз обедке бардык. Обедке баргандан кийин Талант болуп атайын ошо именно ошо Жомарт байкелер менен болуп барып бир столго отурдук. Тамак жедик. Айткандан уялам эмичи, ушундай бизге үй керек болуп атат. Саламатка үй алып бериш керектенинен уялам. Анан бирок айла жок барып, айла жок айттым. Мына могу видеону көрүңүз. Бул ушундай бир буту жок кыз, спринтерде жашайт. Биз үй алып беребиз, аракет кылып атабыз, бирок негедир вообще окшошпой жатат десем, Жомарт байке ашып кетсе, Саламатты көрүүдө 15 секунд ойлонуп туруп, эч ойлонбой иним, бул проблеманы чечебиз. Мындай адамдарга жардам бериш биздин милдет деди. Ишенесиздер достор. Мен ушул жерде, мисалы мен өзүм үй алып элекмин, бирок мен өзүм үйлүү болгондой сүйүндүм. Даже өзүм үйлүү болсом, мынчалык сүймөйт болчумун. Аябай катуу сүйүндүм, чын жүрөктөн сүйүндүм. Анан Жомарт байкеге терең ыраазычылык билдирем. Анткени Жомарт байке өзү да 5 убакыт намаз окуган, дин жолунда, тартипти аябай жакшы кармайт экен. Неге ушул 1-2 жылдын ичинде Кутстрой курулуш компаниясы эмнеге мынчалык хайп болуп, эмне популярдуу болуп кетти десе, көрсө бунун сыры эң башкысы директору жакшы экен, жана жөнөкөй, жана 5 убакыт намаз окуган, адамгерчиликтүү, ар дайым Саламатка окшогон адамдарга жардам берген. Өтө биздин борукер бир жакшы байкелерибиздин бириккен. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Азыр биз Саламаттын үйүнө барабыз. Саламат эми бул жаңылыкты укканда кандай мындай реакция кылат билбейм, бирок биз Саламатка пока сен үйлүү болдуң деп айта элекпиз. Азыр барып Саламатты үйүнөн алып кетип, Кутстрой курулуш компаниясына барып үйүн тапшырабыз. Ал эми сиздерге ушул видео кызык боло турган болсо, видеону до конца түрдүрбөй көрөбүз. Буюрса Саламат үйлүү болду десек болот, иншалла. Элибизде жерибизде тынччылык болсун. Анда биз Саламаттын үйүнө кеттик.
Көп убакытты кыскартпай Саламаттын давай чоң жаңылыкты угузалы да кеттик. Үйүн берели анда Саламатка. Саламат үйлүү болду. Достор, Саламаттын үйүнө келдик. Пока ушул квартирага чыгарганбыз. Бир квартирада условия жок, душ жок, эчтеке жок. Но пока что жашап турганга. Эми Кудай берсе өзүнүн үйүндө жашайт. Ну, өсүп биле. Саламат! Ты что делаешь? Носки? Давай без носки. Элестесиңиздер, примерно Волга могул жерде турат да. 15 жыл мурда ушул Волга кимде болсо, ошол авторитет болчу да. Мындай Волга уже 15-20 жыл мурда Кыргызстанда кээ бир куртойлордо чиновниктер деле бар болчу. Азыр мисалы эле салыштырмада көзгө көрүнгөн коос нерсенин баары бул убактылуу нерсе деп бекеринен айтылбайт да. Азыр Волга просто бу жерде турат, как мусор катары. Азыркы биз кызыгып жүргөн 570 да кийин ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн адамгерчиликти жана жаныңдагы адамдарды урматтап сыйлаганды унутпайлы. Ошол өмүр бою сакталып калат, да? Ой, кандайсың? Десокта жакшыбы? Жакшысыңбы? Кандайсың, жакшысыңбы? Классно выглядишь. А чё ты такая? Как это? Dior, да? Dior. Ак кийим кесиңизди койсуң. Пойдем? Кандай иштер жакшыбы? Десоктор жакшыбы? Эми чыдап тур эми буюрса үйлүү болуп каларсың. Алла кааласын. Балким эми ниет коюп атам ушу мен деле. Буюрса бир могу. Менин максатым деле ошо сени үйлүү кылыш. Сени үйлүү кылып тур, анан мен өзүм үйлүү болуп калуу да. Саурдун туй саралтын доппой, ар бир кылган жаман нерсенин, неуспешный, ийгиликсиз нерсенин ар дайым Кудай таалам айтат экен, аягында иши ийгилик болот депчи, ар бир жамандыктын жакшылыгы болот деп. Буюрса үйлүү болуп каласың эми. Могу жыл жаңы жылга чейин аракет кылабыз болушунча. Ишенбей калдым. Неге ишенбей калдың? Үйлүү болбойм деп ишенбей калдыңбы? Неге жакшылыктан үмүтүңдү ошо үзбө да сен? Үйлүү атасыңбы? Үйлүү болбой алдың деп үйлүү атасың. Жок. Эми болосуң үйлүү, эч переживать этпечи. Жаңы жылга чейин колдон келишинче аракет кылабыз. Кандай дейсиң? Өзүм эле иштеп, өзүм эле. Эми өзүң эле иштеп атпайсыңбы так эле? Сен эч кимден акча сураган жоксуң. Жок, карап турсаң, мындай да бар деле. Ишенип неме болуп калгандар. Сизден башка аредин бардыгы элечи. Башкаларга салыштырат да өстүрүүчү. Мисалы, могул кыз кече барганда могул жерден ушинтип клуб барып, катты ачып окуп, деп ичимен жаман болдум дейт да, кайрыле бересиң. Бир аз убакыттан эле кайра ошол адам өзү эле жаман болуп калат да, ишиңечи. Жок, эми ар бир жамандыктын эмеси, жакшылыгы бар. Эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө, Кудайга миң мерте шүгүр келтирели. Эч ойлонбо. Эч ойлонбой. Бардык нерсе буйруганы. Ушул көз жашыңдын баары, ушул толкунданганын баары, ушул эметкениңдин баарын Алла таалам кандайдыр бир себептер менен бул нерседен бизди жардам берет деми. Мен өзүм не деп сөйлөрүмдү эле билбей айтам, балдырап эле. Жок, чындап эле айтам, баарды сени таштап турупчу. Квартирага деле уже гүлпүл баарын таштап туруп эле. Башка эле мындай некемди эле билбейм, башка. Мындай башка, короче, нормально чыгып отуруп, жумушка өтүп иштеп, өзүм эле чыгып, өзүм эле. Азыр Жаман бүтпөгөн башар болуп кеттим. эми эч качан антип Эч кимге антип эме болбой эле. үйлүү болосуң, Саламат. Буюрса ниет коюп кое бер. Жаңы жылга чейин. Жеңил машина алып туруп эле, такси ичип кетет. Такси айтет эле. Ну, как раз неме бар экен, автошкола. Такси айтетейин дейсиңби? Такси Правага тапшырып, пока үйдөн наракка беракка жакшылап сайкап алганга чейин бүтүп коем мен окуумду. Праваны алсам, шаардын ичине айдаган эле алсам. Такси айтет эле кичине.
довольно. Сен машинада отуруп тур, Биз азыр бир 10-15 мүнөт. Чалы. Саламаттын көз жашы буюрса аткарылат деген үмүттөбүз. Саламаттын көз жашынын ушу баягы үйлүү болгонго бир нече секунд убакыттар калды. Азыр барып келелибиз. Кут строительный курулуш компаниясы ушу Лев Толстой Некрасовада жайгашыптыр. Азыр Саламатка сюрприздер даярдайлы. Саламат өзү деле шок болот болуш керек азыр, Ушундай айтат. Мындай үйлүү болуп калам деп мындай ойлоп айтат да, байкуш үмүтүн үзүп коюптур. Өзүңүздөр көрдүңүздөр да мындай. Өзүм эле иштеп акча табайынчы, буюрса жакшы ниеттерди коюп дегенде. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай дос? Жакшыбы? Ден соолуктар. Бизде операцияны кандай кылабыз азыр? Договор даярбалсын. Договор мына. Азыр сюрприз кылабыз, ушул жакта жасап тур. Кирип келатканда эле что аттырып, торт менен тозо алып. Эме кылыш керек. Кандай кылсак болот? Короче, мына жерге турабыз дагы. Азыр директор түшөт да Жомарт Бекеч. Анан кийин үй кутболсуна бергенде эле мону шардырабыз. Жакта торт даяр турат. Торт даяр турат, Торт. Короче, ал азыр ти үйлүү болосуң десем машинадан кечке ыйлап келди. Кайчы? Коя турбаксың да, эмиңлеш керек. Жок, үйлүү, мен жок. 1 жылдын ичинде үйлүү болуп каласың депчи. Буну айткан жокмун. Үмүтүңдү үзбө десем, ыйлап атпай, мен үмүтүмдү уже үзүп койдум. Үйлүү болбой калдым окшойт депчи. Ана вообще этот подозрение билгизбей биз тартышыбыз керек да ошол нерсени. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, азыр Саламатта кандай эмоциялар болот, ишене ишенбей билбейм. Бирок болушунча колдон келишинче мындай присти бир башкача эмоция менен бергенге аракет кылабыз. Рахмат, урматтуу Талант Сагынбаев. Андыктан сюрприздер даярдай берели. Саламат машинада отурат, аз пока билбейт эч нерсе. Ардактуу көрүүчүлөр, Кут строй курулуш компаниясынын директору Жомарт мырза келип отурат. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшылыктарыңыз жакшыбы? Биз Саламатты алып келатсак, короче, мен быйыл үйлүү болбой калдым окшойт деп ыйлап атпайбы, айдачы. Үмүтүмдү үзүп койдум депчи. Саламат сыртта күтүп турат. Азыркы убакта эч нерсени билбейт. Эмеде айтасың, ичине кирип отуруп турсун деп атат деп. Терезени ултап эмете, полный. Анан Саламатты акырын тартып келе берсең деле, билгизбей. Реклама көбүрөөк убакыт алып калат экен деп айт, ичине кирип отуруп турсун деп. Куттуктайбыз, куттуктайбыз. Орусча айталы. Поздравляем. Анан вот үйүң кут болсун деп колуна тапшырганда да бир катуураак кол чаап коесуздар, болбойсуңар, куроо жүрбөйсүңөрбү? Кут строительный курулуш компаниясынын директору Жомарт Бекес ага 1 комнаталы квартира тапшырып жатат. Кол чаап коелу, келиңиздер, жалпы. Куттуктайбыз, еще кетпе. Куттуктайбыз. Жомарт Бек, өзүңүз бир-эки сөз сүйлөп койсоңуз болот. Кече 3 күн мурда бул иним экөөбүз чогуу бир жерде отуруп калып, анан ушундай деп приложение кылгандан макул деп мен сизди көп деле интернет чукпайм өзүчө. Анан ушул сен айтканыңа карап көрүп, ушул бир сезимдерим ойгонуп, анан ушул эжебизди дагы бир сүйүнтүп коелу, кубанычына кубаныч бөлөп коелу деп бир ушул буйруп калды. Үйлүү болушуңуз менен куттуктайм дагы бир жолу. Башка биздин айта турган деле сөзүбүз жок эми. Жомарт Бекеске Алла ыраазы болсун. Үй бесплатный эле бердиңизби же төлөйсүзбү? Жок, бесплатный. Полный бесплатный. Полный бесплатный, 100% бесплатный. Кудай буйруса, менин жакшы бир досторум бар. Алар ичин дагы ремонт кылып беребиз деп атышат. Аны дагы бир жолу ичинен берип атышат. Бизде азыр Саламат жаңы эле келатканда мындай үмүтүмдү үзүп койдум, уже үйлүү болбой калдым окшойт деген, потому что биз
почти 2 жылдан бери 3 жылдан бери аракет кылып жүрөт, бирок натыйжа чыкпай атканда саламат айтчы бирдеке деп. Çok rahmat sizlerge. Razı olsun, çok rahmat şimdi. Akır komentimde özüp şimdi başkaça oldu. Бул үмүтсүздүк, бул эмеге алып келет дейт да, үмүтсүздүк бул шайтандан келет дейт. Үмүтсүз болгон сайын уже жашооңуз аркага бүт бар, үмүт менен жашаңыз, бүт бар үмүт менен болуш керек. Barıştıra çok rahmat. Кыргызстанда жакшы көргөн байкаларыңыз бар, Кудай буйрса талаада калбайсыз. Hemen tapşırdık kosmanlar. Kol çağı koyal gelinizler. Жалпы Кутстрой курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле бул куттуктайбыз. Квартиралар көпкө өтө берсин. Кудай буйрса могул жакта бойдок кыздардын баары турмушка чыга берсин. Бизге окшогон бойдок жигиттер келгенде да болгон. Анда договорду дальше түзүп биз жумушубузду уланталы Жомарт Байкенден да. Ким балдардан бирөө келсе, Бекболот ал договорду түзүп, паспорт ала келдиңизби? Билген жокту үйлүү боло. Ал келип ошол үйүңүздү тааныштырып, договорлоруңузду бүтүп берет. Ошо 1-2 күн калаган күнү келип оформить алып кетсеңиз болот. Бул үй сиздики эми. Эч эмете албайсыз. Анан Жомарт Байке сизден да 1-2 сөз суроо берип коеюн ушунча сотрудниктердин арасында. Кутстрой курулуш компаниясынын башка строительный компаниялардан эмне айырмачылыгы бар? Эми башка айырмачылыгы, Мисалы карапайым адамдарга сиздерге кандай шарт түзүп бергенсиздер? биз карапайым элдерге первоначал взносу жок, бөлүп төлөө 5 жылдык шарты менен түзгөнбүз. Негизи башка компанияларга салыштырмалуу ошол 5 жылдык рассрочкабыз бар. Анан ошол эң биринчи элдин ишеними бар, чоң ошол. Процент барбы бул жакта? Процент деген нерсе жок. Ошондо мисалы квартира 20 000 доллар тура турган болсо, первоначальный взнос төлөбөй туруп, сен 5 жылга бөлүп 5 жылга бөлүп саласыздар. 1 сом акча кошулду. Жок. Көрүүчүлөр деле ойлойт болуш керек, сиздерге кандай пайда анда ошонча иштеп аткан сотрудниктердин акчасы? Эми бизде пайда бул ошондо деле пайда чыгат бизде. Основной максатыбыз ошол элди үйлөө кылуу деген максат менен дем менен чыкканбыз. Себеби мен көп адамдарды көрдүм, акча табыш үчүн гана аракет кыла турган болсо ийгиликке жетпей калган, бирок бирөөнү багыш үчүн, бирөөгө жакшы иш кылыш үчүн сөзсүз, баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Күрүштүн суусунан күрмөк суу ичет деп. Биз күрүштөрдү сугарып, күрмөк өзү суу ичет атабыз ушул. Ушундай шерифибизге кол чаап коелу. Анан саламаттын үйү канча жылдын ичинде бүтөт? Эмки жылы бүтөт, Кудай буйрса. Жана киришиптир, жанагы эмки жылы бүтө турган үй калбай калыптыр деп. Азыр бирөөнү таап койдук, Кудай буйрса. Ошол эмени барып биз тартып койсок болобу? Болот. Сразу кайсыл, чтобы элдер да көрүп мындай ишенишсин да. Барып, сразу тартып көрсөтүп койсо болот. Болот. Чоң рахмат, анда терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу не демекчисиз? Анда 10 000 кылып койбойсуң талант. Мына Талант Сагынбаев өзү кичинекей жаш бала болсо да, эми мындай тойс, эми мындай жаш, бизге окшогон жаш бала болсо дагы азыркы убакта белгилүү саясатчы. Мейли, биринчиден не дейбиз? Эртең ушул күн эгемендүү күнгө туура келип калыптырбыз. Элдин, кыргыз элдин эгемендүүлүгү менен куттуктайм. Бир чоң алымдын айткан сөзү бар. Нансыз, суусуз жашай берем, бирок эркиндиксиз жашай албайм дегенчи. Биз эң главный эркиндигибиз бар. Элбиз, биздин ийгилигибиз чоң. Кудай Таалам чоң аталарыбыздын дуалары менен, көп адамдардын ниет максаттары менен бизге ушундай эркиндик бериптир. Ушул эгемен эркин мамлекет болушубуз менен мен чын жүрөктөн кыргыз элин, бүткүл жамаатты, эли журту, тууган урукту баарын куттуктайм. Кудай буйрса мындай дагы доор азыр эле бар. Кийин келеби, келбейби Кудай билет. Бирок ушул доордо, ушул күндөрдө жакшы Кудайдын берген күндөрүн ыраазы болуп, шүгүр кылып жашап калганга Кудайым өзү насип кылсын. Амин. Амин. Үйүңүз буйрусын, үйүңүздө жашап болот. Эми саламат бул убакка чейин келип спринтерде жашап келген, чындыгында бир комнатасы, өзүнүн жата турган комнатасы, артында гүл сата турган мындай багаж ушундай болчу да. Эми Кудай буйрса өзүң үйүңдө жашайсың. Ошондо ти Жомарт Байкени биякта сотрудниктерди конокко чакырасыңбы үйлүү болгондо? Үйлүү болдум деп жумушту токтотпо. Дальше усту иштете бер, гүлдөрдү сата бер, только вперед. Токтой болбош керек. Саламаттын да өзүнүн максаты бар экен да. Бул жашоодо баягы өзү апасынан эрте айрылганга мен 1000 апага гүл берем деген максат бар экен. Азыркы убакта канча апага гүл бердиң? 900. 900 канча? 900. 909 апага гүл бердим. 900. 900.
939 апага гүл бериптир, 1000 апага гүл берет, буюрса жакында ошо. Биринчиси менин апам болду. О, 1000 мына ошо Жомарт байкенин апасы. Өзү жалалабад болсо дагы, нарында болсо дагы алып барып берет ушул гүлдөрдү. Сизге иш арасы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздей адамдар көп болсун. Жайма жай отуруп чай ичебиз андан кийин. Буюрса, ооба. Жүрүңүз. Саламат ишенип атасың же, школ сыяктуу болот. Бар. Таксиге жумушка кирем деп койдум эле. Таксиге жумушка кире. Бол толкунданба. Мынакей. Жабырын мынакей. Аксаны жұмыс көрсің? Не тешім керек? Пропискаңыз қайық тұршын жас болсаңыз болады. Қашан? Пропискаңыз. Паспорт бойынша адресіңіз. Ошентип жеттиңиз же. Кет алам. Келиңиз, жолдош. Сыйлап коюм сизге. Чоң жардамыңызды тиеп коебуз. 100 сомдун көзүнүн арасына азып барып, Кош базардан сабыз алып барып туруп аштерине беремин го. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы убакта договор түзүп жатабыз. Эч кандай 1 сом акча төлөбөйт, даже ремонтунан бери кылып берчү адамдар бар экен. Кудай буйрса, 1 жылга чейин жакшы бир квартирага жашап турасың. Ал квартираны да чечебиз. 1 жылдан кийин өзүңдүн үйүңдө жашап каласың, иншалла. Главный ден соолук берсин, Кудай таалам. Слезы счастья, да. Ну, где-то через 15 минут назад вообще башкача сүйлөп аттым. Ой, я не верю, почему? Тий үчүн ушундай кычырап кийим чыктым деп. Тура эле кийип чыгып турсуң кычырап. Азыр ошого ыраазы болдум. Тайнеме чалып сүрүбөт. Кимге чалып? Тайнеме чалып. Тайнең айылдабы? Тиги жумуш башынан бери аркайсы немелерден блогерлерди чыгарып антип интервьюлар чыккан сайын жан тарапта жашаган коңшулар элдерчи ушинтип көчөдө калып турбу деп сөз бошотпаганчы ошенткенен арап сүрүшпөйдү койушкан да үйөт кокосуң чыкпачы ушул тартыш деп Ошо көрдүңбү? Дейрис сайбы? Ооба, Дейрис сай эле. Канча жолу ушуну торту жасап болуп жүрөбүз, чым көрүлө экен болсо. Меникини да жазып койчу, 0505. Атыңыз жаңа да жазып коюңуз. 140. Интервьюдан элдин баарына билүү. Кантакен номерин чала бергиле. Буну ооба эмет. Кантакен. Болду, жетиңиз. У тебя новый договор здесь. Договорлор бардыгы уже даяр болду, достор. Азыр бир нече убакыттан Саламаттын үйүн барып көрөбүз, буюрса. Жале да? Газ койсоңуз потом. Все. Толкунданбайбыз. Бул жактан баштап бул жакка чоң кылып табыңыз. Мындай кылып туруп экөөмүн, Өткөрүңүз. Кошсаң айтыңыз. Бул Абектин жайгашкан жери Тимура Фрунзе Гагарина көчөсүнүн киришине жайгашкан. Могул жерде эле. Могул жерде эле жайгашкан. Центрде экен. Бул Тимура Фрунзе, бул Гагарина, жанына ставители бар. Ошондо глобустун маңдай болуп калат да.
Бул жер жалпы 1,5 гектар жер. Ошол жерге 10 кабаттуу 9 буттан турган үй түшөт буюрса. Ошол жактан сиз азыр карайын кайсы этажда экенин көрсөм болот. Бул объекттин аты негизи Кут өргө деген объект. Машалла. Асмистек оштом жалпы үйдүн көрүнүшү мындай болот. Бул тарап, багерден тарап, бул мындай негизи бул тарап топик көчөдө биздин объектке келип токтоп калат да. Дальше бияктан бул жакка кирип бияктан чыгып кетсе болот. Сонун жерде экен. Азыр Центрдин ортосу. 10 этаждуу үй, жалпы 10 этаждуу үй бул, 10 этаждуу үй. Аты Кут өргө. Ушул жактан азыр жеке бердик да. Бул жакта жалпы бүт центральный коммуникациясы менен ысык суу, мындай суу, отопление бар, уже центральный бул жакта. Бул жакта азыркы кезде барып көрсөңүздөр болот. Где-то бир биринчи, экинчи блоктор уже 5-чи кабатка келип калды да. 5-чи кабатка. Калгандары уже 3кө көтөрүп аткан кези, калгандарына берди. Акылай кайсы блок? 9-чу блок мо блок болуп калат да. Мо блок. Кайсы блок болду? Мо блок. Мышка турат го. Сенки биягыда күн экен эмес. Ошондо бул мо жолдо. Ошол жолдон киргенде эле башка центральный жолдор кирип эле чыгып кетет да. Ушул жактан алсаңыздар. Кайсы этаж болуп калат? Ошондо бул этажы боюнча 8-чи этаж. Жалпы 10 этаждын 8-чи этажы. Машалла, мына бийиктиктен караган адам ар дайым бийиктиктен сезген да. Эми сен элестет 8-чи этаждан карап алып, ё-моё. Бул жакта даже мындай онлайн камера бар, каласаңыздарчы. Эмне бар? Онлайн камера азыркы кезде иштей калыптыр. Ушул жактан түз эле кирип, биздин сайтка кирип карап турсаңыз болот да. Объект азыркы убакта кайсы акыбалга келди. Бул ошондо эмне жылы бүтөт, э? Эмне жылы 2022 декабрь айларында бүтөт да. Ушул жактан сатыр болот. Ушул жер. Сон жактыбы сага? Здесь только малошон русскоязычныйлар живет, да? Тамак жасап, кыстарга барып берип турат, ошонун там менен Орусча сүйлөгөндөр. Самат эжеге куттуктайбыз. Сизге Кут курулуш компаниясы 1 бөлмөлүү батир берди. Үйүңүз буюрса 1 жылдан кийин бүтөт. Куттуктайбыз. Кол чалып коелу келиңиздер, жалпы. Болсун, мактанып койчу көрчүлөргө. Чоң рахмат. Болду. Сиз кетели анда. Сизге да чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр биз барып 5-чи этажга чейин салынып бир көрүп коелу, чтобы элдерге да көргөзүп коелу, ишеничтүүрөөк болсундар. Урматтуу көрүүчүлөр, саламат үйлүү болду. Мындай дерзкий жүрсөң үйлүү болбодуңбу, э? Жок, азыр титирип атам. Кулап кетти анан. Асты пешег атамазайын дестигүү. Светофорлор биз үчүн күйөт го дейм аз. Урматтуу эл журт, калай калың журт уккула, саламат үйлүү болду. Акырын. Машиналар токтогула, саламат үйлүү болду. Саламаттын үйүнө кеттик биз. Мон, суракка тартылайынчы, фонума коем мен муну. Жаман толкунданып атам го, мен үйлүү болгондой элечи. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Кут курулуш компаниясына келип отурабыз. Бул жакта ошондо Тимиров, Фрунзе, Гагарина жакта жайгашкан. Башта ак өргөн киребеш жагына жайгашты. Чындыгында аба ырайы, айланасынын тынчтыгы бардыгы мага чындап жакты. Сагачы саламат. Өлө жагат. Өлө жагып атат, э? Азыркы убакта ушул объект жөнүндө Байбек мырза айта кетсеңиз, ушул салып аткан объект канча жыл мурда башталды эле жана качан бүтөт? 1 жылдын ичинде бүтөт дейт, э? Иншалла ноябрь башталган. Мурунку жыл 2020. Карантин карабай стройка бул жакта болгон. Дагы элечи. Бул эмки жыл бүтөт буюрса. Быйыл монолит бүтүрөбүз. Кирпич, фасад болгон эмки жыл бүтөт буюрса. Эмне жылы буюрса кирип жашап калат экенсиң да. Ал эми саламаттын үйү 8-чи этаж экен да. Лифт барбы же шаттл менен чыгабы? Лифт бар. Лифт бар. Анан бунун өзгөчөлүктөр бул объектиде кандай? Центральный канализация Полный центральный бул. Коммуникация баары центральный болот. Бул айланасындагы мисалы детский площадьтар, газон, мазон. Ортосунда бул жак детский площадка болот. Анан заездке машина бул жерге киргизилбейт да. Мына четтерине эле коюлат. Только пожарный заездке эле болот. Если пожар, кудай сактасын, пожар болсо эле кирет пожар. Парковкалар өзүнчө болот. Ооба, отдельный. Подземный бар, надлемный бар, гостевой бар. Буюрса жакшы ниет коюп кое берели, буюрса үй бүткөндөн кийин дагы бир жолу келип тартып кетебиз. Азыркы убакта өзүңүздөр көргөндөй үй курулуп атыр, өтө тездик менен курулуп атыр. Бул жакта да иштегендердин саны абдан эле көп окшойт, э? Ооба, усталардын. Күнүнө бир 200-300 адам келип иштейт да бул жактачы. Негизи. Өтө чоң жүрүп атыр. Саламат, сиз айта кеттиңиз, эми кандай өзүңүздүн чынында оюңузду? Кайсы жакта байке көрөз коңузчу? Ориентация приблизительно. Нар жакта блокто жанагы буштагы блокто сенки. Ошондо күнгө өйбөт болуп каткан да. Короче, кышында уктасаң эле күн сага биринчи тиет экен да.
Чоң рахмат сіздерге. Айраз болсын. Жомарт Бекеге да чоң рахмат. Канат Бекеге да жауап бергеніңізге чоң рахмат. Жаман сүйініп неде сөйлешкенімді эле билбей атам мен. Азыркы убакта сен 1 жылдын ичинде баягы кайрадан спрингтерде жашады дебей, анан кайрадан кыйналып квартирада жашаш үчүн мен баягы аракет кылып, чогултуп, кичине болсо дагы жана розыгрыштан биз акча чогултканбыз. $3000. Ушул $3000 тапшырып коеюн сага. Бул акчага эми Кудай буйрса 1 жыл квартираңды алдын ала төлөйбүз. Буну дагы биз элге отчет беребиз. Жакшы бир квартирага чыгарабыз, условиясы менен, душу менен, что 1 жыл кыйналбагыдай болупчу. Анан 1 жылдан кийин буйрса үйүң ремонт менен бүткөндөн кийин үйүңө кирип жашай бересиң. Ошол бул лотереядан түшкөн акчабыз. Бул акча сизге болсун. Чоң рахмат Айраз. Ушул билеттерге деле, ушул оюнга деле канча адамдар колдоо максатында катышып, мен өзүмө да чалышып, мен атайын сага сен үйлөнүп калсың деп алдым, билет алып койдум деп ушинткен адамдардын немеси аманаты. Бул ийгилик оюнунуку Азамат Байматов уюштурган ошо кайрымдуу бол фондундагы ошол жакта $3000 түшкөнү болгонун биз Саламатка берип атабыз, колуна тапшырып. Анда биз бүгүнкү видеону аяктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, чындап айтканда иште толкундаган эмоциялар, иштеги сезимдерди чындап айтып бүтө албай атабыз. Буну эми 1 ай 2 жыл болсо да айта беребиз. Талант, сиз да келе албайсызбы жанагы? Каска кийип алсаңыз, коопсуздук үчүн касканы кийип алыңыз. Бул жерде мен блогер, өтө саясатчы, продюсер Талант Сагынбаев досума да терең ыраазычылык билдирем. Ушу Талант аркылуу таанышып, Алла таалам себептен себеп кылып, Таланттын да чоң жардамы бар ушул үй алганга. Сен да бир өкпө сөзүң айтып койсоң болот го. Негизи сен тартканга чейин мен Саламатты мен тартып кеткен болчумун да. Алдап кеткен болчумун. Ал видео кандайдыр бир себептер менен чыкпай калган. Бирок эми кичине болсо да мындай ниетим бар болчу, кичине жардам берейин дегенчи. Бирок ушул ушинтип үйлүү болуп турасың, үйүң кут болсун. Кичине болсо дагы ошо тааныштырганга жардам бергеним үчүн аябай кубанып турам. Бул жакта Саламат үй кут болсун. Жакшы күндөрдө жолуга турган күндөр жете эле. Канат сага чоң рахмат досум. Үй куруп бүтсө эле келе бериңиздер эле. Күндө плох болсо. Кут курулуштан үй алып жүргүлө дайыма. Ишеничтүү. Достор, мындай жакшы. болуп кетпесин да, таке, что элдер ойлоп анан буну реклама үчүн берип атат депчи. Анан мен ошон үчүн көрүүчүлөргө да жалпы айтып кетмекчимин. Биз сүйлөшүп атканда сен бизди реклама кылып берем, биз Саламатка үй берели деген договор болгон жок. Мен бул жактан Жомарт Байке кут курулуш компаниясынын директору Жомарт Байке терең ыраазычылык билдирмекчимин. Чын жүрөктөн мейли Саламаттын жашоо турмушун көрүп, чын жүрөктөн жардам бергенине чексиз шүгүрлөр болсун сизге. Алла разы болсун. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, аман болуңуз, эл адамы болуңуз. Анан мен өзүмдүн чын жүрөгүмдүн атынан ошо кут курулуш компаниясына 1 комната квартира тапшырып койсом болот, отомдо болгон. Тамаша, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде мага чындап мен кут деп угуп жүрчүмүн, 1-2 жылдын ичинде аябай катуу кеткен строительный компаниялардын бири. Сиздерге да айтты го, эгерде үй алам десеңиздер 5% жана ошондой эле первоначальный взнос төлөбөй туруп сиздер үй ала аласыздар. 5 жылга сроку ошол. Мисалы үйдү сиздерге созуп берет, айына төлөп кое бересиздер да. Талант деле ошентип үй алган мисалычы. Андыктан эгерде ким кут курулуш строительный компаниясынан үй алам десе, ушул номерлерге жазыңыздар. Алла разы болсун, ушул киши чоң сооп кылат экен деп дагы сиздер дагы үй алып койсоңуздар болот. Саламат, сиз да айтып койсоңуз. Кут курулуш компаниясынан бүгүн мага үй беришти. Чоң рахмат ушул Жомарт Байкеге. Жалпы ошол ойун бир жерге токтойдум. Болду. Все, анда сиздерди биз тажатпай коштошолу. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков, Канат Шоу мен YouTube каналы. Биздин үмүттөрүбүз аткарылды. Аллага чексиз шүгүрлөр, Кудайга шүгүр болсун. Саламат кут курулуш компаниясынан үйлүү болду. Биз бактылуубуз. Ура! Рахмат сиздерге көрүүчүлөр. Жакшы комментарийди калтырабыз. Талант, сиз стяжка коюп иште берсеңиз болот. Бул жака квадрат метрин. Бул шутка өтпөй калды, кеттик.